Урматтуу кыргыз калкым. Бекназаров эмнеге келди? Каяктан келди деп чоочубаңыздар. Биздин мекенибизде, кыргыз элибизде мындай башаламандык тополоң болуп атканда мен Малайзияда тынч жүрө албадым. Мен өзүмдүн өмүр баянымда мындай тополоңдордун көбүндө болгом. Өмүрүмдүн жарымы так ушундай тополоңдор менен өткөн кишимин. Мен өмүрүмдөй, тагдырымдай эч кимди каалабайм. Кыргызстандын тагдырындай менин тагдырым. Мына ушундай дагы бир жагдай, үчүнчү жолу ушундай абал болгондо, аксакалдык куракта келгенде, ушул азыркы жаштарга адилетсиз шайлоо болду деп акыйкаттык үчүн чыккан өзүмдүн инилериме, замандаштарыма, бир туугандарыма аксакалдык позициямды аткарайын деп келдим. Мен бийликке келген жокмун. Силерге кошулуп бир кайсы бир партияны колдойн деп келген жокмун. Же бир кайсы бирөөдү колдоп бийлик алайын деп келген жокмун. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы, бүтүндүгү бүгүн коркунучта турат. Кыргызстан кезектеги айрым сырткы ички күчтөрдүн талаасына айланып баратат. Мына ошону өз башыман, керт башымдан өткөргөн тажрыйбамдан улам алдыңырга келип отурам. Шайлоо ооба адилетсиз болду. Шайлоо адилетсиз болду, акыйкат болсун деп чыккан күрөшүңөрдү мен колдойм. Малайзияда жатып да колдодум, азыр да колдойм. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чыктыңар, урматтуу мекендештер. Жыйынтыгы да Кыргызстандын көпчүлүк элин канааттандырган жок. Бул жерде шайлоочулар күнөөлүү эмес. Бул жерде биздин шайлоо системасы күнөөлүү. Ошол шайлоо системасын түзүп койгон саясатчылар күнөөлүү. Элди ошол шайлоо системасына жараша куурчакка айландырып аткан айрым карт саясатчылар күнөөлүү. Менин эски досторум, эски үзөңгүлөштөрүм биз күнөөлүүбүз. Ошонун ичинде мен да күнөөлүүмүн. Бузулган шайлоо системасын калыбына келтирбей, мына саясий партияларды бүгүн кылмыштуу топ уюмуна айландырып койдук. Партия жүзүн жоготту. Партия эмес бүгүн. Уже кылмыштуу топко айланып барат саясий партиялар. Адамды шайлатпай, партияны шайлатып жүрүп, 4-чү шайлоодо ушулга алып келдик. Бул 2007-жылы башталган, 10-жылы билеге менин күнөөм бар деп атат. О актылуу өкмөт биз ошол шайлоо системасын сактап калганбыз. Андан дагы тереңдетип, шайлоочулар адамды тандабай, партияны тандайт деп киргизип койгонбуз. А партиянын ичиндеги адамды партиянын ээси бийлик тандайт. Акчасына жараша, дараметине жараша. Ошентип эл шайлоого болгон укугуна ажырап калган. Жыйынтыгына наразы болуп чыккан күрөшүңөрдү мен колдойм. Туура күрөшкө чыктыңар. Бирок азыркы абал силердин күрөшүңөргө эмне алып келди? Адилеттүүлүк, адилетсиз шайлоо үчүн күрөшкөн күрөшүңөрдү бүгүн Кыргызстандагы кезектеги тополоң күрөшүнө айлантып койду. Бийлик талашуу процессине алмаштырып койдук. Мына ошон үчүн келдим. Жаштарга, айрыкча жаштарга адашпагыла деп айтайын, аксакалдык сөзүмдү айтайын деп келдим. Ал эми опыттуу саясатчыларга, ар качан оюн кылган саясатчылар оюнуңарды токтоткула деп келдим. Эл бүгүн бир эле нерсени талап кылган. Адилет таза шайлоо өткөрөбүз деген. Бүгүнкү легитимдүү бийлик ошого даяр. Мына бүгүн президент айтты, шайлоого даярмын деди. Шайлоо бүтүп, стабилдүүлүк болсо, мен керек болсо кызматыман кеткенге да даярмын деди. Бирок президенттин бүгүн ушундай абалда өлкөнү таштап президенттин кеткенин мен айыптайм. Кетпеш керек ал.
анда ал качкын болот. Ал кайрадан жаңы өкмөт адилеттүү бийлик орногондон кийин анан маселеси, анан өз оюн айтсын. Талап бүгүн легитимдүү бийлик, көчөгө чыккандар бизди бийликти эч ким биздин кууп чыккан жок. Жогорку кеңеш бүгүн иштеп жатат. Аны кетсин деген талап болгон жок. Президент кетсин деген талап болгон жок. Шайлоого жол берген адамдар өз ыктыяры менен кетти. Шайлоо өткөрө албаган Боронов кызматына кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин отменить этти, жокко чыгарды. Мойнуна алды күнөөсүн. Биз эмне кылышыбыз керек? Ошол адилеттүү шайлоо өткөрүшүбүз керек. Вот биздин негизги максат. Элибиз адилеттүү шайлоо өткөрүш керек. Акчага алданбай, бирөөдөн коркпой. Жан дүйнөсү каалаган адамга добушун бериш керек. Дагы айталап коеюн, адамга, партияга эмес. Мен дагы айталайын, партия деген бүгүн ОПГга айланып калган. Азыркы Конституцияда 2 статьянын 2 бөлүгүндө турат. Урматтуу менин кыргыз калкым, Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын жараны саясий партияны эмес, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын шайлайт деп турат. А депутат деген адам, ал саясий партия эмес. Кыргыз Республикасынын жогорку Кыргыз Республикасынын президентин шайлайт деп турат. Кандай шайлайт деп турат? Окугула. Жашыруун добуш берүү менен түз тике шайлайт деп турат. То есть депутатты түз тике шайлайт. Президентти түз тике шайлайт. Ким депутат болот, альтернатив түрдө тандап алат. Конституциянын талабы ушундай бүгүн. Анда эмне үчүн партиялык тизмени шайлап атабыз деген суроо болот. Мен ушуну 10 жылдан бери айтып келатам, юрист катары. Аны бийлик, президент өзүнүн үй бүлөлүк партиясын алып келебиз деп, мурдагы президенттер дагы, азыркы президент дагы өз партиясын алып келем деген кызыкчылык менен ошол шайлоо системасын, бузулган шайлоо системасын оңдобой келатат. Биздеги негизги кемчилик шайлоо системасында турат. Адамдар адамды шайлабай калды. Адамдар кайсы бир партиянын башчысы түзгөн жабык списокты шайлап атат, тизмени. Ал жерде ким бар айта албайт. Партиянын лидери акчасына жараша тизмени түзүп атат. Ага мисал Ажы канча жыл депутат болгон Турсунбай Бакыр уулун айтсам жетиштүү болот. Кантип списоктон чыгып калганы? Акчасы жоктугунан. Эми Конституцияда экинчи дагы бир нерсе айтайын. Кыргызстанда адам укугу сакталат. Саясий көз карашына карабай, жынысына карабай, улутуна карабай, социалдык абалына карабай, бай кембагалдыгына карабай, закон алдында тең деген. Бул деген сөз бай экенине карабай, акчасы аз экенине карабай, аял экенине, эркек экенине, жаш экенине, картаң экенине карабай, талапкерлер элдин алдына түз барат деген сөз. Элдер ошонун картаңынбы, жашыңбы, аялыңбы, сулуусунбу, же өңү бузугунбу, эл өзү тандап алыш керек. Элден тандоо укугун биз жокко чыгарып койгонбуз. Элге ошол депутатты тандоо укугун кайтарып беришибиз керек. Ал үчүн мына азыр мен келгенден бери бир сутканын ичинде изилдедим, көпчүлүктөр Конституцияны өзгөртүш керек деп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу интеллигенция, юристтер, Конституцияда адам депутат шайланат деп турат түз. Түз шайланат деп турат. Тике жашырын добуш менен. А партиялык тизмени шайлайт деген ал шайлоо кодексинде. Ал Конституцияга каршы келет. Ошондуктан урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бүгүн силер легитимдүү депутатсыңар. Чогулгуладагы шайлоо кодексин Конституцияга ылайык келтиргиле. Адамды түз шайлай турган шайлоо системасын алып келгиле. Бузулган Конституцияны, бузулган мыйзамды Конституцияга ылайык ордуна койгула бүгүн. Талап ошону талап кылып атат. Биз буну тынбай айтып келдик, курултайда кабыл алдык, жогорку кеңешчилерге бердик. Кылбай койгондуңарга байланыштуу элдик демилге менен мыйзам долбоорун киргиздик. 2 жылдан бери жатат, карабай койдуңар. Бузулган Конституцияны калыбына келтирели деп бердик.
Шайлоо системасын оңдойду деп бердик. Мына кылбагандын кесепетинен мына ушул бүгүнкү топалаң болду. Шайлоо системасы бузулган, шайлоо системасын оңдогондуктан. Ошондуктан депутат, урматтуу депутаттар, 120 депутат, бүгүн ал силердин колуңарда. Конституцияга өзгөртүүнүн кереги жок, шайлоо кодексин оңдогула. Андай эмес десеңер, мен любой жерде даярмын. Эл алдында дебатка чыгып, алып келгиле мага ошол конституцияны. Партиялык тизмени шайлайт деген мага конституциядан статьяны таап бергиле. А мен силерге таап берем. Жогорку кеңештин депутатын шайлайт дегенди. Адамды шайлайт дегенди мен силерге айтып атам. Ошондуктан конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн кереги жок азыр. Силер тез арада чогулуп, биринчи кылган ишиңер шайлоо системасын оңдогула. Эгер аны оңдобой кайрадан партиялык тизме менен кайрадан шайлоого бара турган болсоңор, кайра келгенден кийин дагы бир утулган партиялар дагы силерди кууп чыгат дагы үйдө. Ушул керекпи силерге? Анткени бул бузулган ойнок колдой болуп калды. Партиялар саясий партия эмес азыр дагы. Уюшулган кылмыштуу топ болуп калды. Азыр да утулат бир партия. Алар келип дагы 5000 кишини алып чыгат да дагы силерди кууп чыгат. Ушул керекпи силерге? Ошон үчүн биз конституцияда жазылган адамдарга адамды алып чыгары тандоого. Ал силердин колуңарда турат. 2 күндө оңдоп койсоңор болот. 2007 жылга бузулган конституцияны шайлоо системасын 2005-те ошо бузулганга чейин шайлоо кодексин ордуна коюп койсоңор эле 70-60 округтан адамдар түз шайлай турган болуп калат. Коомчулук эл бузулган конституцияны ордуна койду дейт. Силердин жападан жалгыз 5 жылда кылган тарыхый ишиңер ушу менен калган турат. Бузулган, убактылуу өкмөт бузган, Максим Бакиевдер бузулган шайлоо системасын 6-чакырылыштагы депутаттар оңдоп койгон деп тарыхта кыласыңар. Мына абалдан чыгуунун жолу ушул. Эгерде азыр силер ушул шайлоо системасын оңдобой кайра шайлоо, жаңы шайлоо өткөрөт десеңер, азыркы бүгүнкү түзүлгөн абалдан чыга албайсыңар. Дагы айталайм. Утулгандар дагы бүгүнкү күндөй абалды жаратат. Бүгүн Кыргызстандагы бузулган абалды турукташтыруу жогорку кеңеш силердин колуңарда. Токтоосуз шайлоо кодексин конституцияга ылайык келтиргиле. Экинчиси, урматтуу президент, сиз легитимдүү президентсиз. Көкчөгө чыккандар сизге нааразы болуп, сизди кессин же болбосо деген талап коюлган эмес. Да бүгүн абалга байланыштуу сизде иштөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бирок чечкиндүүлүктү көрсөтүп, кеткен премьер-министрдин, качып кеткен башкы прокурор жана башка бийлик башчыларынын отставкасын тезинен кабыл алып, жогорку кеңеш түзгөн өкмөттүн койгон адамдарын указ менен бекитишиңиз керек. Бийликтин легитимдүүлүгүн сактап калышыңыз керек. Өзүңүз демилгени колго алып туруп, жогорку кеңешти ишке салып, жогорку кеңеш кимди премьер-министр кылып шайласа, мына ошого тез арада ошол түзгөн өкмөткө, жогорку кеңеш түзгөн өкмөттү указды чыгарып дайындашыңыз керек. Болбой кетип атса, сиз мамлекет башчысыз, башкы кол башчысыз. Бишкек шаарына коменданттык саатты киргизиңиз. Комендантты дайындаңыз. Бизге элге тынччылык керек. Адилет шайлоо керек. Адилет шайлоо өткөзүш үчүн мына ушул азыркы кырдаалдан түзүлгөн адилет шайлооду талап кылып аткан күчтөрдөн коалициялык өкмөттү жогорку кеңеш түзүш керек, сиз да сону колдошуңуз керек. Адилет шайлоо өткөрөбүз. Биз Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн турабыз деген күчтөрдөн. Эгемендүү мамлекет болуп сакталыш үчүн деген күчтөрдөн. Бүгүн партиялардын арасында чет элдиктерди уккан күчтөр көп. Урматтуу кыргызстандыктар, партиялар ким ички байларыбыздан каржыланды, ким сырткы Кыргызстанды бузабыз дегендерден каржыланды.
adal менен арамды бөлгөндө эле ички душман менен сырткы душманды ажырата билгиле. Сырткы келген акча менен ички акчаны да ажырата билгиле. Сырттан келген акча эмне үчүн берилип атат? Саясий партияга. Иштен чыккан биздин өзүбүздүн байлар эмне үчүн акча берип атат элге? Өкөөнүн кимиси зыяндуу? Муну силер билишиңер керек. Мен президентке кайрылам. Активдүү иштеңиз. Жогорку кеңешке кысым көрсөтпөңүз. Жогорку кеңеш конституцияга ылайык парламенттин ордуна премьерди шайлаш керек. Алар кылды бир шаг. Мен урматтуу Мыктыбек Юсупович Абдылдаевден сурайм. Сиз спикерсиз. Премьер-министр аныктадыңар. Эми өкмөттүн курамын тез арада ичинде түзүп, президентке бериңиз, указ чыгарып бекитсин. Сиз ушуну колго алыңыз. Тарыхый оор миссияда сиздин тажрыйбаңызды, сиздин тазалыгыңызды пайдаланды деп сизди төрага кылышты. Бул тарыхый жоопкерчиликти моюнга алып, көтөрө билип, элдин кызыкчылыгын активдүү иштеңиз. Уюштура билиңиз, сиздин ага билимиңиз да жетет, духуңуз да жетет, тажрыйбаңыз да бар. Коомчулук да сизди колдойт. Бүгүн бизде тияк биякты караганга убакыт жок. Алдыга аракет кылышыбыз керек. Ескилер кетсин. Жаңылар келиш керек деген жаштарга кайрылышым. Жаштар келгиле. Мен келдойм, каалайм. Мына биз аралашпай, биздин муун кетип атабыз. Бирок силер мыйзамга тополон күч менен эмес, шайлоодо мыйзамдуу келгиле. Элдин ишеними менен келгиле. Жанагы айрым бузуку тополон болсун деген күчтөргө ишенбегиле. Кимге каршы чыгып атасыңар? Ата-энеңерге, өзүбүздүн мамлекетке, өзүбүздүн эгемендүүлүккө, өзүбүздүн суверендүүлүккө каршы чыгып атасыңар, урматтуу жаштар. Атаңар катары айтып коеюн. Кебириңер неберемсиңер, кебириңер балам менен теңсиңер, кебирлер иним болосуңар. Келечек силердин колуңарда. Келгиле. Азыркы коалициялык өкмөткө аралашкыла. Азыр мына Садыр Жапаровго кайрылып келет. Жаштарды аралаштыр. Бирок мамлекетчил жаштарды аралаштыр. Мекеним Кыргызста, элим Кыргыз деген жаштарды аралаштыр. Кайсы бир партиядан акча алып тополон кылып туруп, мен тартып алам дегенди аралаштырба. Жаңылышты кетирбе. Мен жаштардын бийликке келишин каалайм. Бирок силерде мүмкүнчүлүк болуп турат. Бүгүн саясий муун алмашып атат. Биздин муундун ордубузга мен татыктуу, билимдүү, дени таза Мекеним Кыргызстан деген күчтүү. Мекеним Кыргызстан деген Мекеним Кыргызстанда балет этип атат дебегиле. Кыргызстан үчүн, кыргыздар үчүн турган жаштар келгиле. Кыргызстанды бүгүн бөлүп чачып, Россия кошобуз деген күч көп. Ал айтылып атат. Бул реалдуу күч бар. Кыргызстанды каза салтын, тарыхын, тилин, маданиятын жок кылып, батышта жоголуп бараткан элдей кылып коелу деген да күчтөр бар, батышчылар бар. Андан да сак болгула. Мен ошол күчүдөн пайдаланып айтып кетейин. Батыштан келген күчтөр биздин каза салтты улут катары жок кылабыз деген. Адам укугун шылтап, адам эркин деген. Биз кыргыздар эң байыркы элдерденбиз. Өзүбүздүн каза салт, өзүбүздүн улуттук дух бизди сактап келген. Нечен деген чоң согуштарда кыргыз өзүнүн каза салты менен, духу менен жеңилген эмес. Бүгүн Россияга кошулабыз деген маңкурттарга айтып коеюн. Кыргыз Россияда мурда мамлекет, улуу каганаттык мамлекеттүүлүккө ээ болуп келген. Өзүңөрдү ылдый түшүрбөгүлө. Кыргызда бүгүн жоокер элдин, кыргыздын канында жоокер, баатыр, көчмөн элдин каны бир кыргыз элинин канында жашап атат. Бизде эч ким жок боло албайт. Түгөнөт десе түтүгөн кыргызбыз. Жок болот десе күчөгөн кыргызбыз. Кыргыз араңа кел.
Дүйден жүзі тіктеп тұрады. 3 жолы таң қалды. Азамат құл болбаған ел екен. Bir үй бүлегі құл болбай еркіндікке жетті деп. Эми жакшынакай бийлигиңди азыр курап ал. Чет элге унутпа. Чет элдик идеологияга азгырыкка алданба. Алар сага казаныңа туз, дасторконуна нан бербейт. Алар сени бөлүнүп жарылсын дейт. Анан өзүнүн бийлигин жүргүзгөнү келет. Айрыкча жаштарга ушуну айтарым. Бүгүн туруктуулук үчүн эмне кылыш керек? Саясий туруктуулук үчүн. Мен президентке жогорку кеңешке кайрылып атам. Бишкек шаарына комендантке саатты токтоосуз киргизгиле. Аны киргизгенге президент легитимдүү. Аны бекитип бергенге жогорку кеңеш легитимдүү. Бишкек шаардык горсовет иштеп атат. Мэрия иштеп атат. Ошондуктан бардык укуктук поле бар. Болгода аракет кылга, тез аранын ичинде киргизгиле. Силердин аракетсиздигиңерден башка дестабилизация кылган күчтөр бүгүн ар кандай каалаганын кылып жатат. Эми мен адрестүү кайрыла тургандагы кайрылуум бар. Урматтуу экс-президент Алмаз Шаршенович Атамбаевка сен экөөбүз далай тополоңду көргөнбүз. Сен экөөбүз далай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөргөнбүз. Далай азапты көргөнбүз. Далай канды көргөнбүз. Бүгүнкү сен опурулуп атканың мен сага ошол көп жылда үзөңгүлөшүп жүргөн катары айтып коеюн. Токтот. Сен 3-чү кан төгүлүүгө кетип атасың. 7 апрелдеги кан аспы? 7 августтагы кой таштагы кан аспы сага? Эсиң барда этеңди жый. Менин муногу галстугум менен муногу кителимди чечтирбе. Эгерде сен элди ошентип чыгара турган болсоң, мен бүгүн кечинде чечем. Экөөбүз өмүрүбүз өткүчө бүгүн мына арас болсок дагы баары бир тарыхый убактарда үзөңгүлөш дос болуп жүргөнбүз. Ошол бойдон калалы. Картайганда экөөбүз душман болуп бүтпөйлү. Сен жеңесиңби? Же башка жеңип аны бир Кудай билет. Ну күрөштү токтот. Аксакалды көт. Бийликке жулунганды токтот. Ошондой эле башка өзөгүлөштөрүмдү айтып кетейин. Жаштарды түркүп, жаштарга бердим партияны, жаштарды алдыга салдым деп коюп артында оюнуңарды токтоткула. Жаштарды бузуп коюп үндөбөгүлө. Ай, мен үзөңгүлөш революционер досторум. Бердиңби? Жакшы жол күндө. Бердиңби? Жаштарды адал жолго сал. Баманов деген Өмүрбек, менин тууганымсың, жакшы көргөн үкөмсүң. Атамбаевдин далай жамандыгын көрдүң. Ошону ээрчип жүрүп далай азапка түштүк. Азыр да ошол азаптын бириндесиң. Токтот аны ээрчигениңди. Токтот иним, токтот тууганым. Адашпа. Калган өмүрүңдү жакшынакай азыркы заманбап, инновациялык өзүңдүн көз карашыңды ишке ашыра турган саясатчыга айлан. Көчө саясатта айланбагының. Атакан Кемсанбаевич, саясатта экөөбүз чейрек жыл бою акыйкаттык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук үчүн нечен күрөштө жүрдүк. Сага адилеттүүлүк керекпи? Таза шайлоо керекпи? Элдин эркин сүйлөгөнү, эркин добуш берүүсү керекпи? Бүгүн ошондой шарт түзүлүп атат. Шайлоого бар. Президент каршы болгон жок. Жогорку кеңеш жаңы шайлоого кетип атат. Борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарды. Сага дагы эмне керек? Адакан иним, сен тубаса депутатсың. Сен шайлоого бар. Азгырылба. Шайлоо таза шайлап кереги бар. Суаналиев менен Курсан Асанов
коллегаларым айтып коеюн. Мен де укук коргоо органынын адаммын. Биз законду жакшы билебиз. Өмүрбек иним 2005-те дагы, 2010-да дагы үзөңгүлөшүздүк, канды көрдүк. Сен биринчи күндөн Бишкек шаарынын уудун начальниги болдуң. Министр болдуң. Мадамаров менен кошулуп таза шайлоо, адилеттүү үчүн чыктың. Коррупция менен каршы күрөшөм, бандиттерге каршы барам дедиң. Аягына чейин тур. Мыйзамдуулукту сакта. Сен мыйзам бузулуп атат дедиң. Бүгүн сен кимсиң? Азыр СМБнын башында отуруп сен кимсиң? Басарымын деп айтып атасың. А Совбестин төрагасы ким? Ал президент. Сен президенттин орун басарсың. Президенттин указы менен жумушка кел. Бирок мен Совбестин секретары деген сөзүңдү логика барбы? Анда анын берген ишинде тааныла, кет анда сени. Анда жок, мен самозванцмын. Мен ушеге тартип Совбестте Совбестин төрагасынын, мамлекеттин башчысынын, башкы кол башчынын уруксаты сүйлөшкөндү токтот. Турат бүгүн. Анын кол башчысы турат бүгүн. Совбестин төрагасы турат. Мен жок. Өзүңдүн атынан сүйлө, мен сени туура түшүнөм. Сен юристсиң. Токтоттагы легитимдүү бийлик. Курсаң сага мен Аксыда Уңгартоо андыба сен чек араны кайтарды. Түштүктөгү уюштуруучу ушул бала жарайт. Атамбаев